максатына жетпейт. Илим да жукпайт, жашоодо да бир нерсе кыла албайт, субханалла. Ошол ушундай нерсе да слишком эле нюня болуп кетпеш керек да. Эркек кээ бирде грубый болот, кээ бирде сылык болот, жашоодо ар кандай болот да туурабы? Кээ бирде субхана сынып бериш керек болот, кээ бирде ийилип бериш керек болот, кээ бирде туруп бериш керек болот. Бул эркектин сапаты да туурабы? Ким эле айтып турсун, жипке тизгендей болот да, ким убада кылды силерге? Ким убада кылган субхан, бул дүйнөдө баарыңар бактылуу болосуңар деп. Ким убада кылды, Аллахтын баарыңар тең бай болосуңар деп. Ким убада кылды, бул дүйнөдө баарыңар оорубайсыңар деп. Ким убада кылды, эч ким өлбөйт деп. Ким убада кылган? Эч ким убада кылган эмес. Бул дүйнөдө мунун баары бар. Ушундай бирде туз жалайсың, бирде кант жейсиң. Бирде субханалла ооруп наалыйсың, бирде ийгирге жетип жыргайсың. Жашоо ушундай. Кээ бирде тажайсың, кээ бирде жашагың келет. Бул өзү адамдык закон ушундай. Сиздин биздин субханалла жашообузда боло турган, бизди курчап турган нерсе ушул. Ал эми Аллах мага таянгыла, ошол берилген нерсенин баарына жеңилдик берем деген болчу. Алланын уадасы ушул.